Коомчулукта Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевга экс-президент макамын кайтаруу боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат. Мындай өтүнүч кат жогорку кеңешке келип түшкөнү маалым болду. Эми жогорку кеңеште күн тартибине киргизип, жалпы жыйынга алып чыгуу маселеси гана калды. Ал арада президент Садыр Жапаров Аскар Акаевдин экс макамына байланыштуу маек куруп, мурдагы президенттердин макамы боюнча суроолорго жооп берди. Өлкө башчысынын пикиринде да туңгуч президенттин экс макамын калыбына келтирүү парламенттин иши, эл өкүлдөрү кандай чечим кабыл алса да президент ага макул болот. Ал эми коомчулуктун бир тарабы Аскар Акаевдин мамлекетти башкаруудагы кетирген кемчиликтерин эске алып, Кыргызстанга кайтып келгенге моралдык укугу жок деп жатышса, экинчи тарап анын макамын кайтаруу өтүнүчүн колдоп, бирок мамлекет тарабынан белгиленген артыкчылыктардан ажыратуу керектигин белгилешүүдө. Экс-президент болгусу келгендер, аларга карата коомчулуктун талабы кандай? Асель Сыдыкова кенен токтолот. Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесип элек. Мындайча айтканда туура, биз баягы жаңы төлөлгөн бара баягы киндиги кесип элек баладайбыз. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев экс-президент макамын алууну көздөйт. Мындай өтүнүч менен Акаев жогорку кеңешке кайрылганы маалым. Учурда коомчулук бул маселени катуу талкууга алып жатышат. Ал ортодо президент Садыр Жапаровдун кабар маалымат агенттигине Аскар Акаевдин экс-президент макамына байланыштуу маеги чыгып, аталган маселе боюнча Акаев аны менен макулдашпаганын ачык айтты. Мен Аскар Акаевти кумтөр боюнча суракка келгенде 2 жолу көрдүм. Андан кийин Дубайда мурдагы президенттерди чогултканда 3-чү жолу көрүштүм. Андан бери көрүшкөн да сүйлөшкөн да жокмун. Бул маселе боюнча кеңешкен эмеспиз. Негизи ар бир жаран өзүнүн укугун коргош үчүн же болбосо кандайдыр бир мыйзамдуу талаптарын калыбына келтириш үчүн мамлекеттик бийлик бутактарына кайрылууга толук укуктуу. Аны бирөө жарым менен кеңешип олтуруштун же менин макулдугумду алыштын кереги жок. Өз укугунан пайдаланып арыз берди деп билдим. Жогорку кеңеш экс-президент макамын калыбына келтириши керекпи? Сиздин көз караш кандай бул маселеде? Ал жогорку кеңештин өзүнүн иши. Экс макамын береби жокпу, ал жогорку кеңештин мыйзамдуу укугу. Экс макамын алыш дагы, экс макамын бериш дагы жогорку кеңешке таандык. Мен көз карашымды айта албаймын. Жогорку кеңеш өзү билсин. Биз бирөө жарымды бер же бербе деп айтпайбыз. Мыйзамдуу жагын карап көрүшсүн. Мыйзамдарды көзөмөлдөш жогорку кеңештин милдети. Аскар Акаевка жогорку кеңеш суранган макамын кайтарып берсе, мамлекеттик казынага кошумча чыгымдарды алып келет. Турак жай, күзөт, пенсия жана башка нерселер кепилденери белгилүү. Өлкө башчыга бул тууралуу да суроо узатылды. Менин оюмча Аскар Акаев тарыхта экс болуп атым калсын деген ой менен арыз берди окшойт. Аскар Акаев 80 жашка чыкты. Өсөрү калган жок, өлөрү калды дейт эмеспи? Ал кишини пенсия, күзөт жана башкалар кызыктырбайт го деп ойлойм. Азыр деле күзөтсүз эле ээн эркин жүрбөйбү? Аскар Акаевдин экс макамын кайтаруу боюнча жогорку кеңештин күн тартибине качан чыгары чыкпасы боюнча азырынча так маалымат жок. Алгач фракцияда каралар айтылат. Муну карап чыгууга атайын комиссия түзүлөрү күтүлүүдө. Ал обращениеде ушу депутатский комиссия түзүп, аны ошол жерде карап чыгуу боюнча маселе коюптур. 3 пункттан экен, өзүнүн немелерин айтыптыр. Ойлорун айтыптыр, мындай болуш керек эле дегендей. Бирок бул маселени мен азыр ойлоп атам, бардык фракцияларга берем. Ушул жогорку кеңеште отурган бардык фракцияларга берем. Алар болсо өздөрүн да карап чыгышат. Анан кийин эми бул коллегиальный орган болгондон кийин бир эле мен өзүм жалгыз бул маселени чече албайм. Ошон үчүн азыр консультацияларды жүргүзөбүз. Анан эгер түзүлүш керек десе комиссия түзүлөт. Комиссияны билесиңер, ал 3 ай иштейт. Кандай чечим чыгат, бул экинчи маселе. Айрым жакшы жактары бар. Мисалы ошол эле Борбор Азия өлкөлөрүндө мындай салыштырмалуу демократиялуу Кыргызстанды түптөй алдык да, эми ага дагы мындай бирок кемчиликтери дагы аябай көп. Мисалы ошол эле убакта революция болгондо мына ушул Ак үйдө алдына эл кылкылдап 10 миң деген адамдар чыгып каршы болгондо, эми жумушсуздук, жакырчылык болду. Анан ошо элдин баарын көзүнө илбей, чындыгында көзүн май басып, өзүнүн уулун, өзүнүн кызын бир эле учурда алып келип парламентке депутаттыкка отургузду. Мисалы аялынын Кыргызстанды башкаруудагы ролу азырга чейин мындай бир аңыз кеп болуп айтылып жүрөт. Эмне үчүн Кыргызстанды элди башкарууга ошентип баласын, кызын, аялын баарын аралаштырып үй бүлөлүк башкаруу деген сөз ошондо чыкты дейм. Ошон үчүн биз буга жол бербешибиз керек. Президент болом деген адам
мындай таптаза болуш керек. Ал эми коомчулукта бул боюнча эки ача ойлор айтылууда. Басымдуу бөлүгү туңгуч президенттин экс макамын кайтарып, бирок мамлекет тарабынан белгиленген артыкчылыктардан ажыратуу зарылдыгын белгилешет. Аскар Акаевич кыргыз элинин туңгуч президенти. Мына азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич туура айтты. Парламент өздөрү билет, өздөрү чечет. Бирок ушундай возможность бар. Эми мен айткым келет, ушунун баардыгын учитывать этип, биринчи президентибиз деп сыйлап, менин оюм макамын берсе болот кайтарып. Бирок эми мен баягы экономический точка зрения деп айтканда, бул баягы медицинасы бар, анан кийин коргоочусу бар, жан сакчылары бар, анан машинеси бар, анан үйү бар, бала чакасын бүт бирөөлөр кереги жок. Алып ташташ керек. Мына кыргыз эли ушуну туура баалаш керек. Азыр ошол X деген макамын калтырып, андай колдоо көрсөтүүнү токтош керек. Экономический чыгымды кылбаш керек. Акаев экөөбүз теңбиз. Мен да 44, 15 май, ал 44, 13 ноябрь. Анан эми биздин эчкинин жашында жашыбыз калды. Ал жагын эске алса, кыргыз эли колдосо, өздөрүнүн пикирлерин айтса, аны парламент ойлонуп көрүш керек. Парламентте деле баардыгы эле бир пикирде боло бербейт. Парламентте дагы аша пикирлер пайда болот, аргументтер келтирилет, себебин айтат. Ошон үчүн мынау кыргыз эли менен дагы бийликтегилер менен дагы парламент эсептештирип, жет өлчөп биргесиш керек. Анткени менен Аскар Акаевдин экс макамын кайтарып алууга, Кыргызстан аймагына кирүүгө моралдуу укугу жок дегендер да четтен чыгат. Анын мамлекетти башкарып турган жылдарындагы коррупциянын гүлдөшү, үзөңгү куштун берилип кетиши, аксы окуяларына себепкер болуп кан төгүлгөн дешет. Элдин наразычылыгы ушул президенттин маалында башталганда, бул кандай? Биринчи кезекте үзөңгү куштун мамлекетти, үзөңгү куш деген 90 000 гектар жерибиздин Кытайга өтүп кетиши, жерибиздин ушундай бузулганы менен. Экинчиси ушу шайлоолордун өтө ыктас өтүшү. Ошол маалда президентибиз болуп турган, ошол маалда Аскар Акаевдин жеңишинен алы бергиле, бирок өзүңөр билгенди шайлагыла деген өтө бир мындайча айтканда мыйзамсыз, акылсыз, сабатсыз адамдын сөзүн сүйлөп койгон. Шайлоолор ошол мезгилде бузула баштаган. Үчүнчүдөн мына Аксы окуясы боюнча үзөңгү куш окуясы акыры келип туруп Аксы окуясына келип такалган. Аксы окуясында ондогон адам өлгөн, жаракат алган, жүздөгөн адам жаракат алган. Мына биринчи ошол кан төгүлүп ушул адамдын, ушул президенттин маалынан башталган. Ошондо эл көтөрүлүп, жерибиздин бүтүндүгү үчүн, элибиздин тынччылыгы үчүн деп чыгып, ошондой Акаевдин системасында биринчи ок атуу болуп, мамлекеттин алдында. Эл өлүп, жарадар болуп, өзүнүн укугун, жерин коргоо болуп пайда болгонда, анан эми кийинкилердики башка. Мен айтат элем, мунун бизге даже Кыргызстанга келишке моралдуу укугу жок. Себеби коррупциянын эң бийик деңгээли ошол маалда болгон. Ошол маалда мамлекеттик сырткы карыз аябай чоң деңгээлге өскөн. Ошонун бирге эле ошол кайсыл жака кеткен, кимдер пайдаланган ал акчанын эч кандай дайым дарексиз жок болгонда, мына азыр көрүп атабыз, мамлекетке келген акча кандай сарпталып атат, башка болуп атат. Мен айтам делем ушул президенттин ошол маалдагы Акаевдин туңгуч президенти бизге даже келишке, ал экс президенттикте эмес, келишке моралдуу укугу жок да. Акаевдин экс президент макамын кайтарып алуу маселеси көтөрүлгөн учурда Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбековдун экс президент макамдары боюнча маселе бул жуманын негизги темасына айланды. Анын тегерегинде президент Садыр Жапаровдун маегинде да суроо узатылды. Эми менин пикирим боюнча Бакиев менен Атамбаев экөөнүн жагдайы Акаевдикинен айырмаланып турат. Акаев качканда адам өлүмү менен коштолгон эмес, кылмыш иши козголгон эмес, издөө жарыяланган эмес. Албетте Аскар Акаевдин башкаруу мезгилинде чоң кемчиликтер кеткен, катачылыктар болгон. Ошону менен биргеликте эле жаңы эгемендик алган мезгилдерде жетишкендиктери да болгон. Аны да айтып коюшубуз керек.
Ал эми Бакиев менен Атамбаевдин иштеринде адамдардын өлүмү менен коштолгон жагдайлар болуп кетти. Ошондуктан аларга парламент экс макамын берсе туура эмес болуп калат го деп ойлойм. Макулдугун бере турган болсо, мурда президенттердин эле келишке толук акысы бар. Себеби Атамбаевдин маалында ар түрдүү нерсе болгону менен кан төгүлгөн эмес. Биринчи президент Атамбаев ошону өткөзүп берген өз каалоосу менен башка президентке. Топполоң болгон эмес, башка болгон эмес. Эми Бакиевдикине, эгер булар келе турган болсо, Бакиевдин эле келгенге толук акысы бар деп ойлойм. О карап чыгыш керек. Карап чыгыш керек. Маселен, Отунбаеваны кыргыз эл президент кылып шайлаган эмес. Шайлаган эмес. Ал бага Атамбаев айткандай да, өзүнө шайлап алган болуп калган. Эмне үчүн ага канча акча кетип атат? Экономда болсо ошону экономдобойбу? Эмне саталы? Отунбаева каражанын багалбай калабы? Алып таштасын, охранасын, тууган уруна кеткен медицинский осмотрлардын баардыгын платный кылып, өзүнүн жанын өзү баксын. Отунбаева да 70-ке чыгып калды. Мындан биягына агайымыз дагы гособеспечение кылып, аны өзүнө шайлап алышып, элге бир тыйын жакшылыгы жок, анан кийин экс-президент деген лакамды алып алып туруп, мамлекеттин эсебинен жашаганы, резиденция жашаганы бул туура эмес. Бул өтө уят нерсе. Өздөрү кетиш керек. Ошол экс-президент болгон Сооронбай Жээнбеков дагы, Отунбаева дагы өздөрү добровольно тапшырыш керек. Меникini алгыла. Кой элдин алдында уят. Ушунча чыгымды мен жөн эле айлыгымын пенсиямын эсебинен жашайын деш керек да. Кыргызстанды 1991-жылы эгемендүүлүк алгандан бери 6 президент башкарды. Алардын ичинен Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков гана экс-президент макамына ээ. Белгилей кетсек, Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдар аралыгында башкарган. Ал 2005 жылы 24 марттагы төңкөрүштөн кийин бийликтен кулатылган. Акаев өлкөдөн качып Москвага кеткен, кийинчерээк кызматын тапшырган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.